Кымбаттуу бир туугандар, Кудайга рахмат, Кудайдын ырайым сааттары үчүн дагы. Биз өткөндө жөнөкөйлөштүргөн формадагы аяттарга токтолбостон ыйык жазууга мындай өтө кийлигишип караган эмеспиз. Кыскача семинарларды өткөрүп атпадык беле? Бүгүн 5-чи семинарыбызды өткөрөбүз. Бул семинарыбызда бир аз токтолгонго туура келет. Анткени бир туугандардан ошол сунуштар болду, пикирлер болду. Бир аз тереңирээк караганга Кудайдын сөзүнүн негизинде. Анан биз дагы ойлонуп көрүп, ошону туура деп кабыл алдык. Бүгүнкү биздин сүйлөшө турган негизги семинарыбыз дейбизби, же сабагыбыз дейбизби? Бул Библия китеби болмокчу, Библия китеби тууралуу болмокчу. Мен артка бир аз даярдап койдум. Сүрөткө тартып алсаңыздар болот, түшүнүктүү болуш үчүн. Библия китеби, дегенде мен айтайын, бул абдан тарыхты чапчыган, тарыхты камтыган, эбегейсиз миңдеген жылдарды камтыган бул керемет тема. Библия китеби эң асыл тарыхтарга бай. Аны мен ушул жерде кечке сүйлөсөм дагы убакыт дагы жетпейт. Аны тарыхчылардын да убагы жетпейт. Анткени бул Библия китеби миң жылдарды карыткан китеп. Болгондо дагы анда Кудайдын сөзү, Кудайдын чындыктары, терең ойлор камтылган. Ошон үчүн биз үстүртөн керектүү маалыматтарды алганга, өзүбүздүн жашообузга сабак кылып үйрөнүп алышыбыз керек. Эмесе Библия китеби тууралуу биз 3 негизги нерсени, анан 4-үнчүсү мына жерде жазылган, бул менин жеке китепке карата мамилем. Анда эмесе ирети менен баштайлы. Библия китеби дегенде кайсы бир адамдар туура эмес түшүнүшөт. Же биз болсо Библия китеби тууралуу башка адамдарга туура эмес маалымат беребиз. Сөзсүз түрдө мен кимге ишенсем, өзүмдүн ишенимимдеги мен окуган китепти жакшы билүүм абзел. Ишениш керек, келиш керек, бул жакшы нерсе. Бирок мен Кудайдын чындыктарын окуган кезде мен ошол маалыматтарды окуп билишим керек. Менден бирөөлөр сураса, мен аларга такалбастан айтып беришим керек. Тагын ушул сыяктуу башка адамдар дагы ушундай билүүгө тийиштүү. Биз ыйык жазууну билишибиз керек, максат спор болуш үчүн, талашыш үчүн, же бирөөлөр менен ошондой диспут жаратып, дебат кылыш үчүн эмес, талашып тартыш үчүн эмес. Өзүбүз маалымат алып, пайдалуу маалымат менен башкалар менен бөлүшүү, туурабы? Бул бизди байытат, биздин акылыбызга кенч болот. Демек, ыйык жазуу тууралуу. Дегенде дароо эле Библия деген китептен баштайлы. Библия деген сөз бүгүнкү күндө библиотека, библиография, автобиография деген сөздөрдү угуп жүрөсүздөрбү күнүмдүк турмушта? Ошол сөз менен эле байланыштуу. Библия деген сөз гректен библиос деген сөзүнөн которулган. Айтышат, Финикия жеринде ошол библиос деген жер болгон. Ал жерде ошол камыштар өскөн дейт, бир өсүмдүктөр өскөн дейт. Андан китептерди жасаган дешет да, тарых боюнча алып караганда. Эгерде жалпак тил менен айтсак, бул китеп же китептердин жыйнагы деген гана сөз. Эмне үчүн бүгүнкү күндө адамдар, кээ бир көрүп жаткан досторубуз Библия дегенде чалкасынан кетет? Андай болбош керек. Бирок мен айтайын, эмне үчүн биз география дегенде чалкабыздан түшпөйбүз? Эмне үчүн биз биология дегенде чалкабыздан түшпөйбүз? Астрономия дегенде чалкабыздан түшпөйбүз? Автомобиль дегенде чалкабыздан түшпөйбүз? Эмнеге? Ушул мен жогоруда айткан бир нече сөздөрдүн баардыгы башка чет элдердин тилинен алынган, болгондо дагы байыркы тилдер. Автомобиль деген сөз автомобилс деген сөздөн келип чыккан. Ауто гректин өзү деген сөзүнөн, мобилс латындын өзү кыймылдоочу деген.
кыймылдоочу деген сөз. Ошондо грек менен латын тили кошулду, эмне болду? Же болбосо француз тили бекен өзү кыймылдоочу деп которулуп атат. А биографиячы, биос бул жашоо, логия же болбосо графия деген сөз, биология, география, биология окутам, логос деген сөз, ошол сөздү изилдейм. Демек, география деген сөз, гео жер, графо деген сөз жазам. Жер тууралуу изилдейм. Биология, астрономия, астро жылдыз, логия сөз, ошол тууралуу мен иштейм, окуйм, изилдейм. Демек, ушул чет элдик тилдердин баардыгын биз бүгүнкү күндө тамак ашыбыз менен ичип жатабыз. Башка айтканда, күнүмдүк турмуш тиричилигибизге колдонуп жатабыз. Ошол сыяктуу эле Библия дегенде биз шалкабыздан түшпөш керек. Бул болгону байыркы тилдерде, байыркы учурларда кабыл алынып калынган, жашоо турмушубузга сиңди, ошол боюнча калыптанып калды. Кыргызчалап келсек, өзүбүздүн тилибизде жакшынакай сөз менен айтсак болот, ыйык китеп деп. Окуп жаткан сөздү ыйык китеп же Библия. Андан эч качан арданбаш керек, чочубаш керек, чалкабыздан түшпөш керек. Анын атынан чочубаш керек. Анын ичине, мазмунуна маани бериш керек. Эгерде мазмуну чочута турган нерселери жазса, анда айтыш керек ушундай экен деп. Бирок мазмунунда эмне бар экен, эмне жазылган экен, мейли. Айтып калат го, по обложкам не суди деп коет орустар да, бизде сыртына карап эмне дейт? Соттобо. Ичин ачып көр. Маани бер. Маңызына кара, мазмунуна кара, Биринчи карай турган биздин пунктубузда максаты. Ыйык жазууда келиңиздер чогуу окуйбуз. Тиметейге жазылган 2-чи кат. Мына жерде жазылып турат. Биринчи биз китептин максатын окуйбуз. Тиметейге жазылган 2-чи кат, 3-чү бөлүм, 16-чы, 17-чи аяттар. Тиметейге жазылган 2-чи кат, 3-чү бөлүм, 16-чы, 17-чи аяттар. Ыйык жазуунун баардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган, жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана баардык жакшы ишке даяр болот. Мынакей, китептин биз жөнөкөй максатын алдык. Демек, ыйык жазуунун баардыгы бизди шыктандырат, бизди тарбиялайт, оңдош үчүн, ашкерлеш үчүн, Кудайдын чындыктарын билиш үчүн. Бунун баардыгы биз үчүн эмне? Пайдалуу. Бирок мен негизги максатын айтайын. Ушул ыйык жазуу Библия китеби 66 китептен турат. Жалпы китеп 66 китептен турса, 66 китептин 39-у байыркы келишим учурунда жазылып атат. Ал эми 27 китеп жаңы келишим. Эми мен байыркы келишим, жаңы келишимге токтолбойм, убакытка байланыштуу. Анда кийин бир учур болгондо түшүндүрөбүз. Бирок негизги нерселерге токтолот. 66 китеп 66 китеп экиге бөлүнөт. Байыркы келишим жана жаңы келишим болуп, байыркы келишим Ыйса төрөлгөнгө чейин жазылган. Бул 39 китеп. Ал эми 27 китеп Ыйса теңир төрөлүп, чоңоюп өсүп, 30 жашында кызматын баштап, 33 жашында өлүп, тирилип, анан 40 күндөн асманга көтөрүлгөн. Ошондон кийин жазып калтырылган китеп бул 27 китеп. Мында каттар бар, аян менен жыйынтыкталат, аян китеби менен турабы? Демек, ушул китептердин баардыгы менен же болбосо 66 китеп менен Кудай теңир, уулум, кызым, мен сени сүйөм. Мен сени сүйөм. Сени жакшы көрөм. Деп ушул 66 китеп менен айтып атат. Ал тууралуу жакандан болгон жакшы кабар 3-чү бөлүм 16-чы аятта Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн деп жазылып турат. Өзүнүн жалгыз уулун берди деп. Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди деп жатат. Демек, Кудай теңир
66 китепти же 66 китеп аркылуу мен сени сүйөм деп айткысы келет. Токотоор жерин айтканда. Бирок кел, ушул мен сени сүйөрүмдү тарыхый баяндар менен бир учурда кандай болгон, адамдарды кандай сүйгөнмүн, менин сүйүүмө карата адамдардын жообу кандай болду, мен ошону алып сага көргөзөйүн. Менин сүйүүм нугунан жылдыбы же жылып кеткен жокпу? Ке далилдеп берейин. Тарых менен, өткөн чак менен, учур чак менен жана келер чак менен. Демек, 66 китеп Кудай Теңирдин сүйүүсү китептер менен жалпылап далилдеп жатат. Бир дагы ученый, бир дагы профессор анан да мындай кылып жаза алган эмес. Бир гана Кудай Теңир далилдеп атат. Экинчи биздин карай турган нерсе бул авторлар. Мояка мен бир нечесин гана жаздым. Бул жерде 40тан ашуун автор бар. Ыйык жазуунун жалпы жазылып бүтүүсү 1600 жыл аралыкты чапчайт. 1500 жыл Ыйса төрөлгөнгө чейин болжолдуу түрдө, андан кийин 100 жыл бул Ыйса Машаяк төрөлгөндөн кийин 100-чү жылга чейин. Анткени эң акыркы китеп Жакандын алган аяны. Бул 94-95 жылдарга таандык. Демек 100-чү жылдарга чейин. Ыйса төрөлгөнгө чейин байыркы келишимдеги бүткүл китептер 1400дөн 1500 жыл аралыгына чейин жазылып атат. Ал эми акыркы 100 жылдыкта бул жаңы келишим 27 китеп жарык көрүп атат. Демек, жалпы 1600 жыл аралыгын чапчып атат. Эми бир адам же 40 автор 1600 жыл жашаган эмес. Ошол 1600 жыл аралыгында 40тан ашуун автор жашап атат. Мен айрымдарын атап өтөйүн. Муса эң алгачкы жазуучу, осуят берүүчү, 5 китепти жазып атат жок эле дегенде. Бизге сакталып, бизде бар китептер, Тоорат китеби. Анда башталыш, Мисирден чыгуу, Лебилер сандар мыйзамдык айтылуу. Андан кийин анын орун басуучусу Жашия, Нундун уулу Жашиянын китеби бар. Даниэлдин тышкары байыркы келишимде Амостун, Ошуянын, Ишаянын, Жеремиянын, Жезекиэлдин көптөгөн авторлор болгон. Алардын китептери бар. Анан жаңы келишимде Лука, Жакан, Марк, Матай, Петр, Жакан, Жүй, Жакып, Павылдын каттары. Мына авторлор ушулар. Эми ушул авторлордун дагы негизи бүгүнкү күндө жазуучулар, китеп авторлору билимге ээ да, туурабы? Билимге ээ болгон, бир жерде бир колледжди бүткөн, жогорку окуу жайын бүткөн. Ал эми качан Кудай Теңир ушул инсандарды биз жогоруда айтпадыкпы? Тиметейге жазылган 2-бөлүм 3-чү Тиметейге жазылган 2-чи кат 3-чү бөлүм 16-17 аяттарды окуган кезде жазылып турат, ыйык жазуунун баардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган деп. Ушул авторлордун баардыгы өзүнүн ою менен чыгармачыл болуп кеткен эмес. Ушул авторлордун баардыгы бир учурда жер жүзүндө жашап өткөн реалдуу каармандар. Эми ошол каармандардын жашоосунда Кудай Теңир кандай кийлигишип өзүнүн ишин жасады, өзүнүн максатына жетти. Кудай Теңир айтып жатат: өзүңөрдүн жашооңорду жазасыңар, бирок менин рухумдун жетеги менен ошол адамдардын жашоосунда болгон окуяларды, анткени ошол окуяларда Кудайдын катыштыгы бар эле. Туурабы? Ансыз болмок эмес. Ошон үчүн Кудай Теңир ушул инсандарды өздөрүнүн доорунда колдонуп, өздөрүнүн доорунда Мусанын, Жашиянын, Даниэлдин, Луканын, Жакандын жана башка авторлордун жашоосунда колдонду. А Кудай айтып жатат: мен силердин жашооңорго кантип кийлигиштим, ошол учурлардагы маанилүү урунтуу окуяларды алып жазасыңар. Кимдер үчүн? Келечек үчүн. Келечектеги адамдар үчүн мурас болуп калтырылат. Ушул адамдар, мисал үчүн Муса пайгамбар еврей болгон. Дээрлик 98% Библиянын авторлору еврейлер болгон, еврейлерден чыккан.
Муса пайгамбар 40 жыл Мисир жеринен билим алган. Ал маалда Мисир бүгүнкүндөгү Гарвард, Оксфорд абдан жогорку билим бере турган жер десек болот. Өнүккөн мамлекет болгон. Ошол жерден 40 жашына чейин таалим алып атат. Андан кийин 40 жылдык өмүрү кой кайтарып, мал багып, чабандес болуп, саяпкер болуп, фермер болуп атат. Андан кийинки акыркы 40 жылдыгы эл менен иштешип атат. Демек анда падышачылыкта жөндөмдүүлүк болгон, саясаттыкта жөндөмдүүлүк болгон, кой кайтарчылык, мал, чабан менен дагы баш айтканда шаардын турмушундагы, айылдын турмушундагы мыкты билген, тажрыйбасы мол инсан болгон. Жашия бул анын кызматы тууралуу айтылганы менен анын профессиясы айтылбайт. Ал катардагы балким инсан болгон, бирок Мусанын деңгээлине жетпейт, билимине, башкасына. Даниэль чындап эле бул Кудайдын рухуна ушунчалык толгон, билимдүү, көрөгөч, зээндүү, элпек ошондой инсан болгон. Ошол бүгүнкү тил менен айтканда ошолдордун премьер-министрин орун баскан. Лука мисалы үчүн тарыхчы болгон, дарыгер болгон, Жакан болсо жөнөкөй балыкчы, жана башка. Петр мисалы үчүн жөнөкөй балыкчы болгон. Амос байыркы келишимде Амос бул кой кайтаруучу болуп атат. Ушул сыяктуу авторлор ошол ар кандай кырдаалдан же ар кандай катмардан алынып атат. Кудай Теңир аларды рухтун жетеги менен колдонуп туруп эмне кылып атат? Китеп жазууга шыктандырып атат. Демек мына авторлор ушундай. 40тан ашуун автор бар. Кудай Теңир ар бирин өз учурунда, өз доорунда колдонгон. Жана алардын социалдык абалы, алардын ушундай жактары бири-биринен айырмаланып турган. Андан кийин үчүнчү биздин карай турган пунктубуз жазылган материалдар. Мен ушундан окуйун. Мына жерде жазылып турат, жазылган материалдар биринчиден таш болгон, эң алгачкы жазылган материал Библиянын бул таш болгон. Анткени Чыгуу китебинде 34-бөлүм 4-аят. Мисирден Чыгуу китеби 34-бөлүм 4-аятты окуйлу. Муса таш жылмалап, мурунку таш лоокторго окшош 2 таш лоок жасады. Ошол таш лоокторго биринчи таш лоокту Кудай Теңир өзү ошол таш лоокторго жазган эле. Кийин белгилүү бир себептерден улам эл буркан жасап алат, аналарга каарданып, ошол Кудай жасап берген таш лоокту сындырып койгон эле. Андан кийин Кудай Теңирге кайра Синай тоосуна чыгат дагы, анан кайрадан граниттен дейбизби, ошол асканын ташынан 2 ташты жылмалап бул китептен окуганыбыздай. Анан ошол жерге 10 усятты жазат. Демек эң алгачкы материал ташка жазып атат. Аны чегип Кудай жазып берген албетте. Бирок мен ойлойм, ошол таш лооктордон тышкардагы инсандар таштарга жазып өзүнүн жазууларын калтырса керек. Анткени биз Египеттен геологиялык, археологиялык табылуу, бүгүнкү күндө тарыхый табылгалар бар эмеспи? Ошондон биз далил катары интернеттен деле карасак болот. Даниэль 12-бөлүм 4-аятта Даниэлдин жазган китеби 12-бөлүм 4-аятта мындай деп жазылып турат. Ал эми сен, Даниэль, акыркы мезгилге чейин бул сөздөрдү жашырып кой, бул китепке мөөр басып кой, аны көптөр окушат, билим көбөйөт. Так эмне материал экендиги тууралуу айтылбайт. Бирок мен ойлойм, ошол учурда папирустан же болбосо пергаменттен, бул териден китептер болуш керек. Анткени ыйык жазууда бул китепке, китеп деген мен ойлойм, тарыхый маалыматтарды изилдеп келгенде бүгүнкү күндө мисалы үчүн мынореки мен конспектти көргөзөйүн. Муну ушул сыяктуу китептер болгон эмес, бул кече кийин чыккан китептер. Кагаз түрүндөгү. Ал учурдагы китептер түрмөк китептер болгон. Түрмөк китептер деген сөз көпчүлүк адамдар эми түрмөк китеп дегенде мындай элестетүү кыйын. Элестетиңиздер,
узун атайын бир камыштан жасалган, Нилдин жээгинде камыштар өскөн, жана башка жерлерде суунун жээгинде камыштар өскөн. Ошол камыштарды эгерде мен могул жерге көргөзө турган болсом, камыш мына могу камыш болсо, ак дагы турбайбы, мынаны алайынчы анда. Камыштын ушундай сабагы болсо, ушул камышты тилкелеп, аны кесип алып, анан ошол кесилип алынган камышты бири-бирине перпендикулярдуу, жөнөкөй тил менен айтканда мындай болот, эгер көргөзсөм. Мына узундан кылып тилкелеп алышат, ушундай кылып. Буну Египетте да бүгүнкү күндө жасашат экен, папирус барактарын. Мына ушундай тилкелерге тилкелеп алат дагы, буну узунунан жана туурасынан кылып ушундай бөлүп алышат. Мына ушундай кылып туруп, андан кийин бунун үстүнө оор бир буюмду же бир ташты бастырат. Анткени бул өсүмдүк болгондуктан мындан анын согу бар, анын суусу чыгат. Оор нерсе басылган кезде ал суу агып түшүш керек. Анан бир нече күндөн кийин аны алышат, күнгө кургатат. Күнгө кургатканда ал жука ошол сабактан жасалган, эмне камыштан жасалган бири-бирине жабышылып анан бир кагаз формасында болуп калат. Бирок мен жогоруга көргөзгөндөй бүгүнкү күндө биз колдонуп жаткан А4 формасында кагаздар болгон эмес. Бүгүнкү күндө керемет да. Анда бир ыңгайсыз болгон, бирок адамдар ошол жол менен дагы кагаз жасап, анан ага ар кандай иш кагаздарын жасашкан, китептер жазган. Ошонун катарында ыйык жазуу да кирет. Демек, папирус болушу керек. Анткени ыйык жазууда так мындай материалга жазылган, же тигиндей материалга деп жазылган эмес. Сөз түрдө ошолдорду адамдар кагазды иштеп чыгуу жолдорун билсе керек. Эми түрмөк. Ошол кагаздар балким узундугу 20 сантиметр, мындай туурасы 20 сантиметр, ал эми узундугун бири-бирине чаптап кете берген. Мисалы үчүн, могуреки папирус болсо, бул жагын клейлеп, улантып узун кылып кете берет дагы, анан буну орошот, мындай кылып туруп бири-бирине оройт. Мына, мынтип орогон кезде бул түрмөк болуп калат мына. Анткени бул бири-бирине эмне болду? Оролду. Анан бул узун болот. Керектүү жерде ушул түрмөктү акырын ачып алат дагы, ачып, анан ошондон белгилүү жерди таап окуйт. Демек, кымбаттуу бир туугандар, кымбаттуу көрөрман, ыйык жазуу мына ушундай жолдор менен материалдарга жазылып атат. Андан кийин окуй турган, маани бере турган нерсе, Тиметейге жазылган экинчи кат. Тиметейге жазылган экинчи кат. 4-бөлүм 13-аят. Келериңди Троастагы Карпостукуна калтырып кеткен чапанымды жана китептеримди, айрыкча булгаары китептеримди ала кел. Демек, Павылда папирустан жасалгандагы түрмөк китептери болгон. Ошондой эле Павылда булгаары китептер да болгон экен. Маалымат берейин. Булгаары бул тери. Бугунун, эликтин, эчкинин жана башка жандыктардын, адал жаныбарларынын терисинен ешилип, жышылып, жыдытылып, атайын бир ошолдорго тиешелүү бир методдор менен, жолдор менен жасалган китептер болгон. Ал китептер дагы ошол көбүнчө булгардан жасалган китептер монореки китеп сыяктуу ушундай форматта жасалган экен. Ушундай форматта жасалган экен, барактары ешилип тигилип, китеп форматында. Же буну илимдин тили менен айтканда кодекс деп коюшат. Кодекс бул териден жасалып тигилген бүгүнкү күндө биз колдонуп жаткан китептерге окшош. Ал эми папирустан жасалган китептер көбүнчө түрмөк китептер. Түшүнүктүү болуш үчүн. Түрмөк китептерди эгерде биз салыштырсак, балдарыбызга үйрөтө алыш үчүн, эсине салыш үчүн, жанагы манты жайып атканда,
оромо жайып атканда тактага ороюбуз го камырды. Так эле ошол сыяктуу оролот. Атайын бир түтүкчө эмеге, жыгачка ошондо акырын оролот. Анан кийин аны жайып алып, окуп бир аз ыңгайсыздык жаратылган. Ыңгайсыз жараткан, ал эми пергаменттен жасалган китептер бул абдан ыңгайлуу болгон кайсы бир деңгээлде. Демек, кымбаттуу бир туугандар, мына ыйык жазуу ушундай материалдарга жазылып жатат. Ошондой эле жазып жатканда, Кудайдын сөздөрүн жазып жатканда, эгерде мынол жерде кагаз деп коелу, анан кагазга жазып атып, Кудай деген сөздү жазыш керек дагы. Куд деп жазды дагы, эми дайын ташымалдап туруп, анын үзүндүсүн ылдыйга жазыш керек да, туурабы бул жака? Дай деп. Бирок ал маалда атайын ошондой эреже болгон, Кудайдын ысымы бөлүнүп жазылбаш керек деп. Кудай деп бир жазылыш керек, ал эч качан бөлүнүп эке бөлүнбөш керек деп. Мына ушундай эрежелерде, ушундай бир кандай десек, катаал эмес, бекем эрежелер дейличи, бекем эрежелерди кабыл алган. Ошондой эле сыяга калемди бир малып туруп, Кудайдын ысымы бир жазылыш керек. Кудай деп жазылып атканда ошол жерде сенин сыяң өчүп кеткен да болбойт. Демек, ушундай талаптар да кабыл алынган. Ыйык жазуу ушундай доолорду басып өткөн, кереметтүү жолдорду басып өткөн. Төртүнчү болсо, менин китепке мамилем кандай? Эми биз ушул жактагы кыскача анын максатын, авторларды, жасалган материалдарды биз карап чыктык. Библия тууралуу сүйлөшө турган сөздөр абдан көп. Сааттап, күндөп, түндөп сүйлөшөбүз. Бирок бул жерде негизги маңызын гана мен жазып берип жатам. Төртүнчүсү, эми мен ушул нерсенин баардыгын түшүндүм. Анын тарыхын карадык, материалдарын карадык, авторларын карадык, максатын карадык. Демек, менде биз бир аз болсо дагы Библия тууралуу кичине түшүнүк болуп калды. Эми ошол Библия кылымдарды карытып атат. Эбегейсиз көп автор, 40-тан ашуун авторлордун мээнетин ал жакта калтырып жатат. Күнү түнү жан өрөбөстөн алар иштешкен. Ошол эле учурда китеп жазышкан. А менин мамилем кандай болуш керек? Бүгүнкү күндө бизде жетиштүү эң сонун шарттар бар. Телефондон окусак болот, кагаз түрүндө окусак болот, орус тилинде окусак болот, англис тилинде, кыргыз тилинде окусак болот. Биз бүгүнкү күндө ушул китептерди издеп жазбайбыз. Ал маалдагы адамдар, байыркы келишимдин адамдары, алар угуп келишкен көбүнчө. Бир адам ошол ыйык жазууну алып чыгып окуп берген, анткени китеп жазып, китепти көчүрүү бул эбегейсиз чоң мээнетти талап кылган. Бул абдан чоң мээнетти талап кылган. Ал эми бүгүнкү күндө биз каалаган санда, каалаган учурда, каалаган жерде өз китебибизди алып окуй алабыз. Ошондой эле китепке карата менин мамилем, мен китепке эч нерсе кошпошум керек. Китеп жеткиликтүү, жетиштүү, Кудайдын максатында жазылган, андан албашым керек жана кошпошум керек. Ыйык жазууда 3 жерде айтылат. Мыйзамдык кайталоо китеби бул биринчи. Эгерде ирээттүүлүгү менен алып карасак, Муса пайгамбардын доорунда жазылып жаткан китепке осуяттарга эч нерсе кошпондон алба дейт. Андан кийин акыл сөздөр китеби, бул Библиянын ортосу сентеринде, 30-бөлүм 6-аятта. Ага эч нерсе кошпо, андан алба. Ошондой эле китептин эң аягы, Аян китеби 22-бөлүм 18-19 аяттарда, мына жакта 18-19. Бул китептерге эч нерсе кошпо, эч нерсе алба. Ушул үчөөндө тең ошол мыйзамдарды, китептерди аткар деп жазылып турат. Демек, менин мамилем жөн эле угуп коюп тим болбостон, аны баалап, Кудай Теңирдин мээнетин баалап, эмгегин баалап, авторлордун
Анан жашап аткан учурума ыраазы болуп, мен кубаныч менен сүйүнүч менен китепти окушум керек, жатташым керек, башкалар менен мен бөлүшүм керек. Бир гана аткаруу, ага кошпоо, анан ылдыйга дагы андан албоо. Кудайым өзгөчө батасын берсин, бир туугандар, биз жыйынтыктайбыз. Кудайым жетектесин. Кыскача мен ойлойм, бул нерсе баарыбызга пайдалуу деп. Амин.